Урматтуу көрөрмандар, Десин ТВ YouTube каналы сиздерге ушул видеону тартуулайт. Азыр биз Жалал Абад шаарынан Базар Коргонго карай жол алдык. Мен атайын сиздерге ушул Жалал Абад менен Базар Коргондун ортосундагы топурак бел ашуусун көрсөтөйүн деп жатамын. Ошондой эле бул ашууда бир 3-4 жылдан бери 3-4 жыл болуп калды. Канча жылдан бери ремонт? 3 жылдан бери карапайым адамдарды кыйнап, жүргүнчүлөрдү кыйнап, жол ремонттору бүтпөй турат. Быйыл Кудайга шүгүр кичине жылышкандай аракеттер болуптур, бирок ошентсе дагы толук бүтө элек. Ошол жолду көрсөтөбүз. Мына азыр биз Жалал Абад шаарынан чыктык. Жалал Абад Базар Коргон жолун көрбөгөн достор болсо, мына куш келиңиздер биздин каналга. Мына азыр биз бара жатабыз Базар Коргонго. Канча километр Базар Коргон? 30 километр. 30 километр. Жалал Абадтан Базар Коргонго чейинки аралык 30 чакырым экен. Мен мына азыр айдоочу жигиттен сурадым. Биз азыр ушул Жалал Абад шаарынан чыгып бара жатабыз. Бул болсо ГАИнин посту, пост ГАИ деп коет. Азыр шаардык ГАИнин. Ал эми оң жактагы имарат бул Байел базары. Байел базары бул мурдатан берки базар. Негизинен түрдүү товарлар сатылат. Бул жерде Кытайдын товарлары, башкалар. Урматтуу көрөрмандар, көптөн бери Жалал Абадты сагынып жүргөн болсоңуздар, мынакей биз азыр Жалал Абадтан чыгып бара жатабыз. Азыр мен сиздерди достор Жалал Абадтан чыккан арка Жалал Абад дарбазасын көрсөтөмүн. Бул Жалал Абад дарбазасын салууда мен ички иштер органдарында иштейт элем. Ошол мезгилде жаш лейтенант болчумун ал кезде. Анан ушул атайын дайындалган отрядтын балдары менен биз ошол Жалал Абадтын кире беришиндеги арканын бордюрларын биз койгонбуз. Эч кандай архитектуралык курулуш билимибиз жок эле. Мен өзүм балдарга койдурганмын. Генерал Дуанаев ошол жерде уюштуруу иштеринде чоң жардамдарды берип жүргөн. Бизге обед тамакты болсо ошол Каражыгаш деген ашканадагы киши Адылбай эке болсо керек эле, каза болуп калды. Жайы жаннатта болсун. Ошол кишилер уюштуруп берип, спонсор болушуп, биз ошол жерде ушул Жалал Абад дарбазасы бүткүчө чогуу иштешкенбиз. Ички иштер органдарынын кызматкерлери абдан чоң жардам көрсөтүшкөн бул Жалал Абад дарбазасынын бүтүшүнө. Мына биз азыр ушул Жалал Абад шаарынан чыгып бара жатабыз. Бул алдыбыздагы жерди ушул Каражыгаш деп коет, буякты. Каражыгаш деп коет. Ушул Мадумарата деген чоң ашкана бар бул жерде, аз деле барбы? Болуш керек. Иштебей калыптыр. Бул жерде Мадумаратанын аябай чоң популярдуу ашканасы бар эле, чоң манты. Ал кезде мантынын эң король ушул жерде болуп, ушул жерге жегени келчүбүз. Ушул Мадумаратанын балдары болсо керек. Адыл беле, мен унутуп калдым, ушул каза болуп калды. Ошол бала спонсор болгон ошол киши. Ошол биз Жалал Абад дарбазасын салууда. Мына биз чыгып бара жатабыз. Азыр бул жерде канал бар. Ошол Мадумарата атактуу чайканасын көрсөтүп өтөмүн достор. Мен дагы көптөн бери Кыргызстанга келбей, көп нерселерди билбей калдым. Өткөндөрдө тарткан эмес эле, мына азыр көрүп өтөбүз. Мына жолдун акыбалы кээ бир жерлерде ушинтип чаңып, бул эчтеке эмес. Азыр мындан да жаман нерселерди көрсөтөмүн достор. Жолдун оңдолбой жаткандыгы өзгөн самса дейт. Бизде негизинен түштүктө ушундай мырза теректер аябай көп эгилген. Бул теректерди курулуш материалдары катары дагы кеңири колдонушат. Мына азыр биз Каражыгач, ушул бул жер өзү шаарга эле карайт. Шаарга карайтпы же Сузакпы? Сузак району. Сузакка карап барат экен. Шаарга тиягынан карайт, Сузак районуна карайт. Бирок Сузак менен Жалал Абад жакын болгондуктан ушу шаарда эле эсептелет. Бүт ушул Мадумарата чайканасына келчүбүз. Азыр Жибек жолу кафеси деп жазып коюптур. Мына Мадумарата чайканасы негизинен ушул жерде, ушул Мадумаратанын атактуу чайканасы. Сол жагында мечит бар. Мен ушул баласынын атын унутуп калдым, каза болуп калган баласы. Ушул негизги спонсор ошол болгон. Могу Жалал Абад дарбазасынын салынган учурунда. Азыр биз Жалал Абадтын бренди болуп калган Жалал Абадтын көркү ушул Жалал Абад
darvazasına bара жатабыз. Закиска чыккандар, башкалар бар ушул жерге келип сүрөткө түшүү бул салтка айланып калган достор. Жалал Абад өрөөнүндө негизинен дыйканчылык аябай жакшы өнүккөн. Азыр жолдо теплицалар бар, аны да көрсөтүп өтөбүз. Мына бул Курманбек Кулуктар мурасы деген Жалал Абад дарвазасы, арка деп коебуз. Алдыда Курманбектин эстелиги турат достор. Ушул эстеликтин колунда калканы бар эле деп бир айтышат, жок эле деп бир айтышат. Мен ушул эсимде жок достор. Калканы түшүп калганда, бирок кандай болбосо керек. Мына бул ушунун бер кичекесиндеги ак кара болуп турган бордюрларды мен койдурганмын. Ушул отрядтын балдары менен. Мына бул болсо биздин туу достор. Кичине мактанганды жакшы көрөмүн. Мактанып койдум. Аны отрядтын ар бир баласы билет, кошо иштешкен. Мына биз азыр оң жакка көздөп бурулдук. Бул жерде арт жагыбызда сонун ашканалар бар. Күнү түнү 24 саат бою иштей турган. Алды жакта азыр бир Япон элинен Кыргыз элине эстели Белек деген бир кичинекей көпүрө бар. Ошол көпүрөнүн үстүнөн өткөн сайын мен уяламын. Ушул кичинекей көпүрөнү япондорго салдырып алып, анан кийин биздикилер ошондо жазып коюп, бир кичинекей көпүрө ушул Сузактын бир 4 байы салып кое турган көпүрө да. Анан ошону ушул япондорго салдырып, биздикилер деле аман эсен жүрүшсүн иши кылып, бул кезде көп мурун болгон окуя бул. Азыр ошондой көпүрөдөн өтөбүз. Азыр мен силерге көрсөтөмүн ал япондордун бизге берген белегин. Самурайлар салып берген көпүрө. Мына достор, жолдор ремонт болуп, бул жагы азыр ушундай жаман, ремонту бүт элек, чаң. Ал эми азыр где-то бир 500-600 может 1 километрден кийин болсо керек, асфальт жаңы түшкөн асфальт башталып калат. Ал эми азырынча болсо ушундай курулуш иштери жолдо жүрүп жатат. Мына самурайлардын бизге берген белегине жакындап калдык достор. Алыстабай туруңуздар биздин экрандан. Азыр мен силерге ошол мост самурайскийди көрсөтүп өтүп кетем достор. Көгарт дарыясынын көпүрөсү Жапон элинен деп коюптур достор. Ушул канча жылдан бери турат. Ошондой достор. Могу Көгарт дарыясы оң жагыбызда ушул өтүп жаткан. Мына азыр биз ушул алдыбызда турган ашуу Топурак бел ашуусу деп аталат. Оштон Бишкекке чейин бир нече ашуулар бар, өзгөн ашуусу. Андан кийин ушул Топурак бел ашуусу. Андан кийин Көк бел, Каракөл менен Токтогулдун ортосунда, Ала бел, Төө ашуу. Ушундай ашуулар бар достор. Мына бул теплицалар, бул жерде лимонарийлер бар эле, азыр жүгөр арий болуп кетиптир. Жүгөрлөр дегип иштебей калса керек. Бул кафе да иштебей турат экен. Мына азыр достор биз перевалга чыгабыз. Мен көрсөтүп өтүп кетем достор. Азыр мынакей айдалган дыйканчылыкка ыңгайланыштырган аяттар. Мына бул эски асфальт, жаңы асфальтка биз жете элекпиз. Азыр бул түгөнгөндөн кийин таш жол башталат, такыр тукур болуп. Анан кийин асфальтка чыгабыз. Мына тетиги алдыдагы турган Топурак бел ашуусу. Сол жакта болсо Сузак айылы болуп калат достор. Мына бул азыр жолдордун бойлорунда эле дыйкандар же алып сатарлар айтор базарга айландырышып, балким ал кимдир бирөөгө жакшы болсо керек, каалаган нерсесин алып, күзүндө бул жерде алма, толтура алма сатылат. Азыр болсо квас деген квасынын жүгөрү, ошол нерселерди коюп коюптур. Адам аз экен азыр. Бүгүн жок экен биякта. Негизинен жүгөрү кайнатып сатышат экен. Дүмбүл достор. Мынакей коондорду коюп коюптур. Карап койдуго. Азыр биз аябай таш жолго чыгабыз. Курулуш иштери ушул шопурлардын жүрөгүн өйгөн ушул жол
Dagы жакшы көпчүлүгү бүтүп калды. Бул 2 жылдай шопурларды азапка салып, канчалаган миллиондогон акчаларга түшүрүп көпчүлүктү. Себеби бул жолдордо машиналар талкаланып, назик машиналар ремонтко, башкага акчалар кетип, ушинтип мына качан бүтө турган жолдор бүтпөй турат. Бул жерлерде күрүч эгилет экен, шаалы бая деп коет, шаалы эгилет деп, күрүчтү шаалы деп коюшат. Күрүч аянттары. Мына азыр биз такыр тукур жолдорго келдик, достор. Ошентип азыр биз чыгып бара жатабыз. Азыр мен мындан кийин токтотуп туруп, анан асфальт жеринен баштайбыз, достор. Урматтуу көрөрмандар, мына азыр биз 1 километрдей таш жолдон келип, азыр мына жаңы бүткөн асфальт жолуна чыктык. Азыр мындан биягы дагы бир нече километр жакшы асфальт болуп, анан кайра базар болгонго жетейин деген жерден жаман жерлер болуп калат. Азыр мен мына асфальт жолуна төө ашууну кечиресиздер, топурак белдин башына чыгабыз. Азыр мына бул сол жакта мурда бул жерде пахта заводу болгон, азыр болсо кирпич заводуна жаңы асфальтка чыкканда ушинтип зымылдап калабыз, достор. Бул жерде мына сол жактагы топурак бел ашуусу, бул жерлерди көргөндө мен дагы ушул ички иштер органдарында иштеп жүргөн кезим биз милициянын атайын дайындалган отрядында кызмат кылганбыз. Жалаң учения бүт ушул жакта болчу. Автоматтар менен атып даярданып жүгүрүп, азыр кандай даярданат билбейм. Биз негизги окуу, машыгуу, атуу күжүрмөн даярдыктар мына ушул тоолордо өтүүчү. Азыр биз, достор, төө ашуу, дагы кечиресиздер, төө ашуу деп эле калыппыз. Топурак бел ашуусуна чыгып бара жатабыз. Сол жакта мына чөптөр куурап калган. Азыр уже мен Россияга кеткен 17 майда кеткенмин. Мына азыр ошол бойдон эми келе жатам. Ал кезде мындай болуп чөптөр кургай эле эле. Азыр болсо кадимки июнь жай келип, тез эле куурап чөптөр. Мына ушул жерлер биз жаш кезибизде эч кандай эч нерсе жок болгон, жөн эле адыр болгон. Андан кийин Өзбекстан Нанжандан насосный бир эмелерди алып келишип, насос менен суу чыгарышып бул жака. Ушул жерлер өздөштүрүлө баштаган, бак болуп, оң жагындагы мистелер мурда эле эгилген болуш керек, же өзү чыкканбы айтор. Мына ушул бактар ошол кийинки эле кездери эгилген. Ушул менин оюмча бир 80 жок 90-жыл, 85-жылдары болсо керек. Биз кичинекейибизде билебиз ушул кийин эле эгилгендигин. Мына биз азыр топурак бел ашуусунун как чокусуна чыктык. Мындан биягы тиги алды жакта Кайрыманын көлү бар, достор. Азыр мына ушинтип бүт бош жаткан жерлерди тосушуп адамдар. Мына бул дагы ушул бактагы кийинки эле кездери эгилген бак, кадимкидей сонун болуп, менимче бадам жыгачы эгилген окшойт. Оң жакта болсо жалаң эле мисте, фисташки. Жол, жаңы жол экен, сонун болуп калган. Камыш калалар. Азыр ушул жолдун боюндагылар, айрыкча базар болгон тарапта, базар болгондун чек арасы башталган, ага чейинки жерлерде бүт эле чектерге берилип, адамдар тосуп, бул жакта суу маселеси кыйын, бирок ошентсе дагы негизги Ош-Бишкек трассасынын боюнда болгондуктан кандайдыр бир келечекте бизнестер жүрүп калат дегендей ой менен участоктарды кымбат-кымбатка эле алышып, адамдар бүт ээлеп, азыр мына көрүп жатасыздар, бүт моундай кепелерди салышып, чыгылып, ар ким ээлеп документтештирип, бүт жерлер бөлүнүп кеткен да. Курулуштар жүрүп жатат, суу маселеси абдан кыйын бул жерде, суу жок. Келечекте келип калышы мүмкүн болсо керек. Мына моунтип үйлөрүн салышып, эчтеке жок эле жерлерге ушундай тиричилик. Бул азыр биз Сузактын чеги болуп эсептелет, Сузак районунда, Базар болгон районунун аймагы башталып элек. Мына бул жерде дагы мен өткөндө баратканда бул курулуш жок эле азыр.
өтө интенсивдүү түрдө баштап коюптур. Бир соода борбору болот окшойт. Могу оң жакта Бешкепе деп койчу тамак кандай мындай кылып саткан жерлер бар эле. Азыр ал дагы иштебей эле турат. Бүт үй болуп кеткен. Бул жерге биз сууну алып да келип көрүшкөн. Кийин анан кайра жок болуп кетти. Айтор ушундай мына бүт участоктарга берилип бара жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азыр мына Жалал Абад шаарынан Базар Коргонго бара жаткан маршруттасыздар. Негизинен бул Жалал Абад Базар Коргон жолу Ош Бишкек бул трассасынын чегинде жайланышкан. Бул ашканалар, эмне бойшиктер, тигилер булар келип тамактанып кетчү. Ал эми оң жагыбызда болсо азыр кирпич завод түшүп калган экен. Ошол кирпич заводду дагы көрүп өтөбүз. Бул болсо ошол Бешкепе деген жанакы тамак ишчү жайлар. Азыр бүт могу үйлөр да жок эле, мечит бар болчу. Ушулар кийин түшүп, аябай. Бул мечит кийинчерээк эле түшүлдү. Азыр биз кирпич заводду көрөбүз достор. Мына ушул үйлөр жок болчу. Шагалдарды төгүп, таш төгүшүп, бүт курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Мына тетиги жерде Сузак району деп жазылып турат. Ушул белгиден бер жагы демек Сузак району. Бирок ортодо дагы Базар Коргон районунун дагы ушундай мына белгиси бар. Buğdayбы, арпабы айтор бышып калыптыр, жетилип комбайн деле күтүп турат. Мына могу үйлөр жаңы салынган. Булар жок болчу. Кийинки 3-4 жылдын ичинде чекке берилип салына баштаган үйлөр. Мына Ташбулак деп коет. Буягы Ташбулак айылы. Бул Ташбулак деген жака Советтер Союзунун мезгилинде Чкалов деген айылдан көчүрмө болушуп адамдар көчүп келишкен. Бул жаңы чекке берилген жерлер. Ал эми оң жакта болсо ошол менимче buğday болуш керек. Булар үздүк buğdaylарыбы бышып арпа окшойт. Комбайнды күтүп турган кез экен. Азыр биз достор кайрыма суу сактагычын көрүп өтөбүз. Анан Базар Коргонго андан ары аз эле калат. Азыр кирпич заводуна барабыз. Анан кайрыма суу сактагычы. Мына ушундай бүткөн жолдо барасаң жымыңдап жакшы. Анан мына бул жерде ушул кирпич заводу азыр аябай кирпичтерин бышырып сатып жаткан учур болуш керек. Себеби азыр курулуш абдан күн ысык мезгилдерде жакшы иштешет адамдар. Биринчи чийки кам кирпичтерди мынтип жасап сыртка коюп алышат экен. Анан кийин муну тетиги домна печтердин ичине алып киришип кирпич бышыра турган жерлеринде көмүрдүн жардамы менен, Россияда газ менен кылса, булар көмүр менен кылышат экен. Мына бул жерде дагы жол ремонт иштери жүрүп жатат. Айланып өтүп. Буларды көргөн сайын сүйүнүп каласың, ушу тезирээк эле бүтсө экен ушул жолубуз деп. Ош Бишкек жолунун кандайдыр бир бөлүктөрү бүткөнчөктүп, кайсы бир бөлүктөрү талкаланып баштаптыр. Мен кече келатканда суу самырдын ичинде талкаланган жолдорду көрдүм. Биз бир айдоочуну ала келдик. Ал киши ошондой аңга түшүп кетип, жанагындай яма кармап туруп, машинасынын рулевой белекелери сынып, тиягалары. Анан Бишкектен запастык бөлүктөрдү алып келаткан экен. Ошондой аябай жол начар. Биягы бүткүчө, тиягы жер талкаланып бүттү, достор. Мына бул Базар Коргон районунун чеги башталат. Көркөмдүгү өзгөлөрдөн башкараак Базар Коргон ушул жерден башталат деп жазып коюптур. Бул жазуу мурдатан бери эле бар. Жаттап да алганбыз. Мына Базар Коргон көркөмдүгү өзгөлөрдөн башкараак Базар Коргон ушул аймак ушул жерден башталат экен, достор. Биз азыр мына Кайрыманын көлүнө келебиз. Кайрыманын көлү турган жерде негизинен Акман өрөөнү деп коет. Ушул атактуу
Tekebаев чыккан, Бекмамат Досмоновтар чыккан, Алматовтар чыккан ататтуу Акман аймагына келип калдык мына достор. Биз азыр бул бизге өзүбүздүн ысык көлүбүз болуп эсептелет. Базаргондун көлү деп коебуз. Келип эс алып кетишет, башка кылышат. Ушул суу сактагыч, Базаргондун суу сактагычы биз эч кандай Өзбекстан, Тажикстан дегендерге берилбейт. Буяктардан өзүбүздүн гана дыйкандарга бериле турган суу. Достор, мына негизги кызыктуу нерселер ушулар. Мына карагылачы кандай сонун түшүм. Мунун баары токчулук жакшы. Мына кирпичтерди алып кеттик. Ушундай сонун аянттарда даан өсүмдүктөрү бышып жатат. Азыр биз кайрыма айылына киребиз. Андан ары Базаргондго кирип кетебиз достор. Кайрыма айылына кирип бара жатабыз. Сол жагын Жаңы Акман деп койчу эле. Ушул жерде достор чоң илгери тоок ферма фабрикасы болгон. Птица фабрика деп коет элек. Бул жерде аябай миллиондогон тооктор багылып, миллиондогон жумурталар чыгарылып, сатылып турган. Советтер Союзу таркалагандан кийин ал тоок фермалар дагы жок болду. Тилекке каршы биздин ошол кездеги мамлекеттик башчыларыбыз ушундай сонун тоок фермаларды даяр нерселерди жок кылышып, мына ушундай кейипте турат азыр. Мына ал ушул жерде чоң тоок ферма болгон. Мына ошол тоок фермадан калган жепирейген сарай ошол кайсыдыр бир кездери өнүккөн индустриянын элестетип коюп турат. Достор, мына бул жерде асфальттай баштаптыр. Мындан биягы жол абдан азыр начар болот эми. Мына дагы башталды. Даңгылдыңгыр. Мына бул сол жака кеткени Жаңы Акман айылы. Жаңы Акман айылы. Негизинен ушул жак менен дагы Базаргондун борборуна кирип барууга болот. Бул болсо чоң трасса, ошол Бишкек-Ош жолу дагы оң жак менен баратабыз. Биз негизинен Базаргондго Караөңкүр дарыясынын боюнан бурулуп, сол жака көздөп Базаргондун борборуна кирип кетебиз. Базаргондун борбору, Базаргон шаарынын борбору негизинен трассанын боюнан кичине мындайраак чекеде турат. Бирок азыр аркы беттеги Советский айылы дагы Базаргон шаарына карап калды. Базаргон шаарын аралап өтөбүз деп койсо, Жалал Бишкекке бараткан жүргүнчүлөр туура эле болот да. Чынында Базаргон өз сол жагында калып калат, бирок азыр ушу шаар болгондон кийин ошол Советский аркылуу Базаргондон өтүлөт. Ошол Советский дагы Базаргон деп аталып калган. Азыр биз ошол Текебаев, Бекмамат Осмоновдордун айылы Акман деген жака Акман айылына бурулуп кеткен жолдун боюнан өтөбүз достор. Мына тетиги жерден оң жака көздөп азыр мен силерге көрсөтүп берем Акман айылы. Бул жерде Акман айылында негизинен дыйканчылык аябай өнүккөн. Шамал сайдан кийинки эле дарбыз жана коондорду эккен жер ушул Акман айылы болот. Клубника акыркы кездери ушу кулпунайларды өстүрүү. Мына ушул жерден азыр мына бияка көздөп кеткен жак. Азыр ушул асфальт бар. Ушул Акманга, Текебаевдардын айылына кирип кеткен жол мына ушул. Мына могу жол ошол Текебаевдар жака кирип кетет. Достор, биз менен болуңуздар. Азыр Базаргонго жетейин деп калдык. Азыр мына жол курулуш иштери кандай жүрүп жатат достор? Мына таттакай кырышып асфальттап оң жагында иштеп жатышат. Биз болсо дагы таш жолго түштүк. Жол салуу иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Мындан кийинки берүүбүздө биз достор Арсланбапты мен силерге тартып берүүгө аракеттенемин. Жай мезгилинде
бүт сонун жерлерди тартып силерге көрсөтүп берем деп ишендирип кетемин достор. Мына биз Акман айылынын тушунан өтүп бара жатабыз. Алды жакта, оң жакта Бешик Жон деп коюшат. Негизинен ушул Базар Коргон аймагына кирип баратабыз. Бешик Жон, андан ары Бай Мундуз деп коюшат. Бул жерде негизинен ушу кыргыздарды билесиздер. Уруу кайсыл уруудан негизги кайсыл уруулар кайсыл жерлерде жашашат. Негизинен бул жерлерде ушу мундуздар көп. Бүгүн мен дагы азыр Базар Коргонго бараткан себебимдин дагы бири бизде үйгө кетип атам. Экинчиден ушул мундуз Санжыра боюнча мундуздар бир ушундай Санжыра боюнча бир чогулушуп ушундай бир нерсе жасашат экен саат 2:30-да. Ошол нерсеге катышыш үчүн ошо катышып коюп андан ары үйгө өтүп кетем достор. Түз эфирден алып берем деп жатамын. Мына биз азыр ошол Мундуз деген, Бай Мундуз деген жактардагы партсъезд, мурда партсъезд деп коет эле, 22-чи партсъезд. Ошол өрөөнүндө Бешик Жон, ошол негизи ошол жака баратабыз. Мына жолдорду асфальттап сонун кылып коюптур достор. Аябай талкаланып жаман болуп кеткен эле. Буюрса кийинки берүүлөрүбүздө сонун асфальттардын үстүнөн тартып калат экенбиз. Урматтуу көрөрмандар, мына азыр биз Базар Коргон шаарына жакындап калдык. Мына азыр партсъезд деп коет. Ушу Бай Мундуз дегендер ушул жакта. Оң жакта. Оң жак. Бешик Жон айыл өкмөтү. Бешик Жон айыл өкмөтү мына. Азыр мына ушул жерден Бешик Жон айыл өкмөтүнө ушул Мундуз айылы бар да буякта. Бай Мундуз айылы. Бай Мундуз айылы. Бай Мундуз айылы. Мына ушул жака көздөп кетет. Ушул Бешик Жон айыл өкмөтүнө карайт негизинен. Бай Мундуз айылы. Мундуз деген достор кыргыздын сол уруусуна кирет. Куулдун балдары. Биз негизинен ушу Базар Коргондо негизинен жергиликтүү отурукташкан элдер ушу мундуз болуп эсептелебиз. Бирок бул жерде деле көп уруулар, көп улуттар жашашат. Ынтымакта негизинен. Анан сен мындай, сен тигиндей деп бөлүнүшпөйт. Ошол мундуздун өзү болсо ак үйлүү мундуз, Бай Мундуз деп бөлүнөт экен. Биз суунун аркы бетиндегилер ак үйлүү мундуз болуп калабыз. Ал эми суунун берки бети эмне себептен Бай Мундуз деп аталат? Ошол Бай Мундуз деп аталышат да. Ошол эки бир туугандын балдары мундуздар. Мундуздар негизинен дүйнөнүн аябай көп дүйнөнүндө кечиресиздер. Ушул кыргыздын көп аймактарында, нарында бар, башка жакта, Карадария жакта жашашат, Сузакта, Чүй өрөөнүндө бар, Афганистанда бар деп коет. Бул жерде биздин бир абабыз бар эле, ушундай ал киши көз өтүп кеткен, көп болуп калды. Санжыра боюнча Кыргызстанда биринчиликти алган чал эле. Атыңызды билесиңби? Мен азыр жигиттерден атын сурасам, ошол мундуздун негизи эле Санжырасын жакшы билген ошол киши Санжыра боюнча конкурста биринчиликти алган аксакал эле да. Мына биз дагы Базар Коргон шаарына кирип келдик достор. Ушул трассанын боюнда азыр негизи Борбор жагына өтөбүз. Базар Коргон шаар болуп калды. Албетте акырындан өнүгөт болушубуз керек, бирок мен силерге Базар Коргондун борборун дагы тартып сөзсүз көргөзөмүн. Инфраструктура абдан начар, санитардык ал-акыбал төмөнкү деңгээлде. Ушул менин сүйүктүү Базар Коргон районумда. Ушул жерден киребизби? Бекмамат Осмонов көчөсү. Бекмамат Осмонов көчөсүнөн бурулуп жатабыз. Негизинен тетиги Каранкөлдүн боюнан деле бурулуп кирчү эле көп нерселер. Биз азыр
Бекмамат Осмонов жактан кетип бара жатабыз. Мына оң жакта Байдыйкан деген Эрли Сакынбековдун дыйкандарга жакындан жардам көрсөтүү ушундай пункттарды ачкан Эрли Сакынбеков мырза. Аябай чарбачыл, элге жардам берген жигит. Ушул Базар Оргон районунда Сузакта, Кара сууда ушундай Байдыйкан дыйкандарга жакындан көмөк көрсөтүү борборлору бул жерде химиялык азык заттар жерге керектелүүчү, ошондой эле жериңиздердин анализдерин чыгарып берет, кандай нерсе жетишпейт, ушундай абдан жакшы патриот жигитибиз бар. Аллах өнүн өмүрүн берсин. Ушундай пайда келтирген адамдар да көп. Жалал Асанов атындагы чарба деп койгом, ушул толук окубай калдым. Жалал Асанов деген биздин саясий бир ишмер өткөн, акимчилик мемлекет иштеп, ошол кишинин атында коюлуптур. Мына биз азыр Бекмамат Осмонов атындагы көчө менен Базар Оргондун борборуна бара жатабыз, достор. Көчөнүн ремонту начар, эми жоктон көрө жогору. Санитардык абалдар бул жерде кышында карларды тазалай албай ушундай. Бирок азыр көчө жакшы эле экен. Жап-жашыл болду. Оппа. Шаар болгондон кийин шаарга жараша инфраструктура болуш керек, тротуарлар сонун болуш керек. Öngül жол жок болуш керек. Айтор уят болбой тургандар дай даражада болушубуз керек да, достор. Талкаланып ремонт кылынды. Жарат. Кийинки берүүбүздү сөзсүз түрдө ушул Базар Оргондун өзүн мен тааныштырууга аракеттенемин, достор. Мына дарбазаларды жасаган ишканалар бар экен бул жолдун боюнда. Бул барашный үйлөр, барашный типтеги үйлөр Союздун кезинен эле калган. Азыр биз мына бир 3 мүнөттөн кийин ушул Базар Оргондун борборуна жетип барабыз, достор. Ошону менен биз сиздер менен Жалалабад шаарынан Базар Оргонго болгон саякатыбыз аяктайт. Мына биз азыр Базар Оргондун борбордук аянты ушул майрамдык иш-чаралар өтчү. Жерге бул Базар Оргон Үсөн Сыдыков атындагы паркы. Үсөн Сыдыков аким болуп, райком болуп турганда өзү салдырган. Бул акимчиликтин имаратындагы Үсөн Сыдыков аксакал өзү жетектеп салдырган. Мынакей. Ал эми оң жакта болсо Владимир Ильич Лениндин эстелиги. Бул жерде Базар Оргондон чыккан геройлор жана башка ушундай биздин белгилүү атуулдарыбыз. Мына биз Базар Оргонго кирип калдык, достор. Куш келиңиздер Базар Оргонго. Мына ушундай имараттар салынып, негизи Базар Оргондун борборунда аябай эле машина көп. Азыр биз жетип калдык. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз бүгүнкү негизги берүүбүздү аяктайбыз. Сөзсүз түрдө комментарий калтырып, дагы кийинки берүүлөрдө кайсыл жерди көргүңүздөр келет, сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду. Десин ТV YouTube каналы.